Саламатсыздарбы. Өтүп бараткан аптада эң негизги окуялар парламенттин ичинде болду окшойт. Жогорку кеңеште спикерди дагы, өкмөт башчысын дагы, андан кийин кээ бир башка адамдарды дагы кызматынан чегинсин деген сыяктуу сөздөр айтылды. Ар башка комиссиялар түзүлдү, демилге көтөрүлдү, кол топтойбуз деген. Парламенттен тышкары иштерди алсак, мисалы үчүн Азимжан Аскаров мурда ачкачылык жарыялады эле, анысын токтотту. Украинанын элчиси журналист менен жолугуп, жана Донбасста болуп жаткан окуялар жөнүндө чоң маалымат берди. Ал эми мына Facebook акын болуп жүргөн Темирлан Ормуковго каршы жума күнү кылмыш иши ачылыптыр. Ошондой жогорку адамдардын намысына тийип жатасың деген сыяктуу. Бирок ушул парламенттеги окуяларга кайрылып, ошондогу маселени талкуулайлы деп биз студиябызга депутат Канат Исаевди чакырдык. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Ошол жумада силер мурда түзгөн, январдын орто ченинде түзгөн комиссиянын жыйыны болуп, жана мүлк жөнүндө талкууланды, ошол маселе. Эмне болуп чыгып атат, кандай болуп атат? Жана Скрябин көчөсүндө бир жерде мурда Бакиевтерге таандык бир нече фирма катталган жер экен, ошол жер азыр сатылып кетип жатабы, же кандай болуп атат? Айтып берсеңиз. Эми эл үчүн түшүнүктүү болуш үчүн кээ бирде жалпы эл эмес, депутаттар да айтат да, мурун дагы ушул бир комиссия түзүлдү эле, улутташтырылган мекемелер боюнча ошол эле эки маселени кошуп коюп эле ошол комиссияны алкагында карабайсыңарбы дейт да. Мен даана түшүндүрүп кетсек, ал комиссия улутташтырылган мүлктөрдү кандай бүгүнкү күндө пайдаланып атат мамлекет, ийгиликтүүбү, киреше алып атабы деген комиссия. Бул комиссия болсо убактылуу өкмөт кыска мөөнөттө абдан бир кыйын мезгилде иштегенине байланыштуу көп мүлктөр Бакиевке жана анын жакындарына тиешелүү көп мүлк улутташтырылбай алганда. Мисалы, Максим Бакиевдин канча үйү, канча ишканасы, канча жери кол жетпей алган, маалымат болбой алган, же болбосо ошол убактагы ушул тизмеге киргизип аткан адамдардын кандайдыр кызыкчылыгы аркылуу кирбей алгандагы мүлктөр болгон да. Анан эртелүү кечпи баары бир басымдуу бөлүгүн укук коргоо органдары, прокуратура органдары, атайын кызматтар органы аркылуу камакка алынган. Мисалы, кылмыш иштери козголгондон кийин бара-бара билинип, мисалы, тиякта үйү бар экен, биякта жери бар экен, биякта коттеджи бар экен деген, биякта ишканасы бар экен деген тизмени тактагандан кийин улутташтырбай алган башка мүлкүнө, жер тилкелерине камак коюлган да. Анан кийин бизге жеткен маалыматтар боюнча ушул мүлктөрдүн көбү кийин камактардан чыгарылып, кандайдыр жолдор менен кийин сатылып кеткен экен. Анын бир ушундай бир мисал катары ушу Скрябина 45-45A'да 1 гектар 28 сотка аянты менен жер тилкеси ушул эле мына 19 декабрь 16 жылы Максимге түздөн түз тиешеси бар фирма катталган мүлк камакта турганына карабастан сатылып кетип атат да. Бирок улутташтырылган эмес. Улутташтырылган эмес. Улутташтырган мүлктөрдөн бул айырмасы, улутташтырган мүлктү биз мисалы жакшы башкарбай аткан күнү дагы бүгүнкү күндө киреше алып келбей атса да ал мамлекетке өткөн мүлктөр. Аны эртең бүрсү күнү баары бир аны бир туура пайдалансак болот. Мисалы, башка бир жетекчи койсо жолдору бар, эми ал мамлекеттин мүлкү да, ал эч жакка кетпейт. Ооба бир балким 4-5 жыл биз андан киреше албай, жакшы пайдаланбай жатабыз, бирок эртелик кеч ушу мамлекеттин мүлкүн башкаруу системасын туура жолго койсок, андан киреше алабыз. Бирок улутташтырылбай алган мүлк бул түп тамыры менен жок болот да, сатылып кетет. Камактан чыкса эле андай мисалдар көп. Ошол себептен биз ушул комиссиядан ушу Максим Бакиев жана башка Курманбек Бакиевке жакын адамдар ушул кылмыш жолдору менен ушу мүлккө ээ болгон, же болбосо бир кылмыш жолу менен тапкан акчасына сатып алган мүлктөрдү
эмне себептен мамлекетке өтпөй, эмне себептен камактан чыгарылып, ошол бойдон тиги башка колдон колго өтүп кеткен иштерди биз изилдеп атабыз. Анткени Максим Бакиев, Курманбек Бакиев, ошол эле Максим Бакиевдин жакындары Елисеев, Надель, Пак, Ким дегендер, булардын баары кылмышкер деп, күнөөлүү деп соттун өкүмдөрү чыккан. Чыкканда дагы мүлктөрү мамлекетке өтсүн деген, конфискация болсун деген соттун өкүмдөрү турат. Мисалы Максим Бакиев 30 жыл эркинен ажыратылсын жана мүлкүнүн баары мамлекетке өтсүн деген мисалы чечим турат. Ошол эле Ульяна Пак ушул Скрябина 45А жер тилкеси катталган Ульяна Пак 15 жыл эркинен ажыратылсын жана мүлкүнүн баары мамлекетке өтсүн деген. Бирок тилекке каршы мамлекетке өтмөк түгүл, ал жерлер башка мамлекет өзү кийлигишип сатып атат. Мамлекет өзү болсо мамлекеттин жооптуу кызматкерлердин жардамы менен бул жер тилкеси алып сатуу келишими түзүлүп, кызыл китеп чийилип, мамлекеттик каттоодон өтүп, ээси алмашылып кетип атат да. Ошол себептен биз ушул комиссияны түзүп, бул Скрябина 45-45Адан башка да кандай мүлктөргө камак коюлган, эмне себептен 7 жылдан бери алар мамлекетке өткөн эмес, кандай жолдор менен булар ээлерин алмаштырып, ошойдон мисалы колдон колго өтүп кеткен. Демек, мамлекетке түздөн түз ийри суммадагы зыян келтирилип атат да. Канча бул ушул Скрябин көчөсүндөгү канча зыян болуп калып атат? Бул Скрябина 45А жайгашкан жер тилкеси жок эле дегенде, такыр эле болбой калды дегенде 200 миллион сом. Бул 3 миллион доллардан ашык баасы. Бүгүн эле сатып алабыз деген адамдар бар. Ушул жер тилкесин жанагынтип Туратбеков Элдияр деген адамга каттатып коюп, мындан ары сатып ала турган адамдар менен экинчи кол, үчүнчү колго өтүп кетмек. Жок эле дегенде 200 миллион сомго сатылып кетмек да. Канчага сатылып атат? Буну 5 миллион сом деп, бул жанагы юридикалык термин менен айтканда притворный сделка деп коет. Бул чынында эле алып сатууну бул жөн эле мыйзамды айланып өтүп кетүү болгон аракет да бул. Демек 5 миллион сомго азыр 20 эсе арзан болуп атат. Арзан. Бирок чыныгы баасы 200 миллион сом. Мамлекетке жакын болуш керек. Бирөө алган аны, бирок көрсөткөнү 5 миллион кагазга 5 миллион деп. Буну жок эле дегенде 200 миллион сомдук мамлекетке өтө турган мүлк мамлекетке өтмөк түгүл, колдон колго өтүп бараткан жеринен биз ушул жогорку кеңеш депутаттары бул маселени көтөрүп, ушуну кармап калдык да. Ким уруксат берген сатууга? Буну эми кызык нерсе, соттун чечими турат. Камак алынсын деп. 2010 жылдан бери камак алынып, башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү тергөө амалдарын жүргүзүп келатышкан. Ошого карабастан бир соттун чечимине шылтап, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги бул алып сатуу келишимин өткөрүп атышат. Буну Кыргызстандын баары билген. Бул Максимдин жери экен. Бул жерде бир топ дагы башка Максим Бакиевдин фирмалары каттоодон өткөн. Ушу юридикалык дарек дареке Скрябина 45ке. Демек, буну айтканда, мындай айтканда, Максим Бакиевдин жанагы экономикалык жактан кылып аткан кылмыштарынын бул чордону деп койсок болот, уюгу деп койсок болот да. Ушул жерди мына ачыктан ачык эле алып сатып жүрүп атышат да. Сатканга бир жол ачып атышат. Силер ушу айтсаңар эмне деп жооп берип атышат ушу мамлекеттик каттоо кызматы? 2-ноябрда соттун чечими чыгып атат, камактагы чечим күчүндө калсын деп. 2-ноябрда чечим чыгып атат соттон. Бирок 19-декабрда 1,5 айдан кийин мамлекеттик каттоо кызматы кызыл китеп чийип, башка адам ээлик кылып кеткенге жол ачып атат да. 1,5 айдан кийин эми мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси комиссия келип, биз билбей калдыбыз, Сарпашев, бизге ал соттун чечими жеткен эмес дейт да. Кыргызстандын баары эле билет, ал жер Максимдики экенин. Сотко кайрылабы, прокуратурага кайрылабы, прокуратура жазып атат, биз кайрылганбыз, муну каттатпагыла деп. Бирок ушу Сарпашевдин өзү кат жазып, шаардык ушул мамлекеттик каттоо кызматынын шаардык бөлүмүнө кат жазып, жерди каттатып берле деген жолдомо түшүрүп атат да. Демек, биякта соттун дагы кызматкерлери сөзсүз түрдө болсо керек. Эми комиссиянын отурумуна башкы прокурордун орун басары катышты. Сарпашев катышты өзү? Сарпашев өзү да катышты, орун басары катышты, шаардын
бөлүмүнүн башчысы катышты. Башкы прокуратурага биз тапшырма бердик. Ал сөзсүз түрдө айтты, бул кылмыш иши козголо турган маселе экен, сөзсүз түрдө биз иликтейбиз деп. Эмне себептен прокуратурада тергелип аткан иш боюнча тергелип атканына карабастан, бул жер тилкеси камакта турганына карабастан, соттун чечими чыкканына карабастан сатылып кетип атат да. Эмне деп ошо түшүндүрдү Сарпашев катышкан болсо өзү? Сарпашев билбей калыптырбыз, андай соттун чечими чыкканын биз билбей калыптырбыз дейт да. Бирок ошол жерден Токтогулов, Кылыч Токтогуловичке биз башкы прокурордун орун басарынан суроо бердик. Ал айтат, сөзсүз түрдө соттун чечими бир 3-5 күнүн ичинде мамлекеттик тиешелүү органдарга жөнөтүлүш керек болчу дейт да. Бирок 1,5 айдан кийин, айтпайм, 2 ноябрда чыккан соттун чечимине карабастан 19 декабрь 1 ай 17 күндөн кийин мамлекеттик каттоо кызматы ал соттун чечимин биз укпаптырбыз, билбептирбиз деген шылтоо менен жиберилиш керек болсо, жиберилгенби, жиберилген эмеспи? Жиберилиш керек болчу деген кандай болот? Башкы прокуратуранын кызматкерлери сөзсүз түрдө аны иликтейт. Бирок жанагы Салянованын иши боюнча айтып атпайбы, Елисеевке узартпаш керек болчу лицензияны. Ал деген Елисеев Максимдин жакын адамы деген мисалы шылтоо менен күнөө коюп атышпайбы. Бирок бул жерден эми түздөн түз мисалы Global Advertising, Elite Домстрой деген бул соттун чечими менен бул жөн гана күнөө коюлган жок алдын ала. Бул соттун чечими менен Максимдин жакын фирмалары деп аталып атат. Мисалы ошол Максим Бакиевдин соту болуп атканда соттун чечиминде турат кандай мисалы иштерди кылган экен. Ошол жерден учкундан жер тилкесинде ошо Global Advertising аркылуу чыгарып кеткен экен жерин. Учкун басмаканасынын айланасындагы жерди. Анан кийин бул жерде дагы тергөөчүнүн, башкы прокуратуранын тергөөчүсүнүн кагаздарын окусак жазып атат. Максим Бакиевдин жакындары ушул жерди Сергек деген фирмадан сатып алышып, андан ары башка Максим Бакиевдин фирмасына сатышкан. Ошол себептен буга камак коюлду деп жазып атат. Ошого карабастан Сарпашев мен мыйзам чегинде иш алып барды, мен катташым керек болчу, каттадым дейт да. Андай боло турган болсо прокуратура кызматына, соттуна, сот кандай чечим чыкты? Муну болбойбу, эртең чуу чыкпайбы деген бир кызыгып да коет. Эң негизгиси кыргыздын инсаны катары, саясатчы катары, жооптуу мамлекеттик кызматты ээлеп аткан адам катары бул мамлекетке зыян келтирип атканын көрүп туруп, бирок ага көрмөксөн болуп туруп мамиле кылганы бизди бүгүн таң калтырат да. Мына Салянова айта кеттиңер. Салянова 10-жылы Алексей Елисеевдин лицензиясын узарткан, мыйзам боюнча узартыш керек болчу, бирок ал ушундай адам экени, Бакиевдерге жакын экенин билиш керек болчу деп күнөө кылып, аны мамлекеттик деңгээлге чыгарып атышат, туурабы? А бул жерде анда материалдык зыян тийген эмес. Мен мындай эки иштин мындай окшоштугун айтып кетейин да. Чынында эле Елисеевдин арызы түшкөндөн кийин Салянова узартпай койгонго мыйзам боюнча мүмкүнчүлүгү жок болчу. Укугу жок болчу. Анткени Елисеевке ал убакта соттун чечими чыга элек болчу. Ал күнөөлүү деп эч кандай бир өкүм чыга элек болчу. Бирок моралдык жагынан балким туура эмес кылгандыр. Бул Максим Бакиевдин жакын экенин элдин баары билген. Бул узартпай кое турган болсо моралдык жагынан балким туура болмок, бирок мыйзам жагынан туура эмес болмок. Елисеев эртең сотко кайрылып, мына менин тиги мыйзамдуу укугум бузулуп атат деген доо менен кайрылышы мүмкүн болчу да. Бирок сиз айтып кеткендей, туура айтып кеттиңиз, ал узартканы менен мамлекетке эч кандай зыян келтирилген жок. Кийин ал баары жокко чыгарылды. 1-2 айдан кийин ал лицензия жокко чыгарылды. Ал лицензия аркылуу бир кандай иш кылган жок. Биринчиден, экинчиден Салянованын ошол убактагы орун басары да айтып атат. Ооба, эч кандай узартпай койгонго негиз жок деп Жылыс Мамиталиева айтып атпайбы. Анан бир 4-5 бөлүм башчылары визаларын коюп киргизип атышат. Ал мисалы Елисеев өзү жазганбы, же өзү жазганбы, аны териштирбейт. Бөлүм башчылары текшерет, орун басары текшерет. Ошондон кийин Жылыс Мамиталиева өзү айтып атат, узартпай койгонго мыйзамдуу негиз жок дегенден узартып берип атат. Ал эми Сарпашев менен бул жер боюнча карап көрсөк, салыштырып көрө турган болсок,
прокуратуранын кызматкерлери кылмыш ишин козгоп атат. Бул Максим Бакиевдин жери деп тергөө ишинде жазып атышат. Андан тышкары сот бир нече рет сот болгон, анын баарында камакка алынып атат. Бир жолу бир сот камактан чыгарганы менен эмки сот кайра камакка коюп атат. Үчүнчүдөн бул Сарпашев тескеринче шаардык мамлекеттик каттоо кызматынын башкармалыгына кат жазып атат. Алып сатуу келишимин өткөргүлө деп атат. Өзү түрткө берип атат. Балким ошо азыр эми комиссия алкагында биз изилдейбиз. Бекеринен бул кат жазылган жок. Демек ушу шаардын башкармалыгы каттабай атса керек, коркупчу. Бул эртең чуу чыгат деп. Тескеринче бул айтып атат, каттагыла деп атат. Эки кызыгып сурап да койбойт. Үчүнчүдөн каршы, мыйзамга каршы болуп атат. Үчүнчүдөн эң негизгиси Максим Бакиевдин жана Максим Бакиевке жакын Елисеев, Ким, Пак соттун чечимдери чыгып атат. Ошол чечимдерде Global Advertising деген фирма так жазылып атат. Ошол Global Advertising аркылуу ушул кандайдыр бир коммерциялык иштер жасалган. Ошолор аркылуу Максим Бакиевдер мыйзамсыз байган деген ушул өкүмдөрүндө бул фирма чыгып атат да, аты аталып атат. Демек түздөн түз бул Максим Бакиевке тиешелүү жер экенин баары билип, бирок тилекке каршы алып сатуу келишимин өткөрүп жиберишкен да. Дагы жакшы депутаттарга чейин бул маалымат жетип, биз комиссия түзүп, бүгүнкү күндө азыр кайра камакта турат да. Мындай болуп калып атат да. Бийликке жакын адамдар кандай болбосун мыйзамды бузуп, бир нерселер жасашы мүмкүн, ошол эле Максимдин мүлкү боюнча. А эгерде бийликке каршы чыккан, саясий жагынан каршы чыккан оппоненттер ошондой эле ишти жасаса, алардын кичине эле бир калпыстыгын же калпыстык болбосо дагы ойдон чыгарып, аны мамлекеттик деңгээлге көтөрүп, күнөөлөп, кылмыш иштерин ачтырып, ГКНБны иштетип атат. Андан 20 эсе, жанагы 5 миллион менен 200 миллион болуп атпайбы, 20 эсе көп зыян келтиргендерди унчукпай, аларды өздөрү ошондой эле иштерди, өздөрү күнөөлөгөн, башкалар күнөөлөгөн иштерди өздөрү жасап аткан болуп калып атпайбы? Мындай кандай бул мамлекетте? Эми бул адилетсиздик деп койсок болот. Сөз түрдө түздөн түз бул жерден 200 миллион сомго мамлекетке зыян келтирилмек. Эгерде бул жер ошол бойдон сатылып кете турган болсо. Андан тышкары бездействие деп коет да. Сөз түрдө соттун чечимдери чыккандан кийин, өкүмдөр чыккандан кийин Максим Бакиев жана жакындары күнөөлүү деп сот менен табылгандан кийин алардын мүлкү мамлекетке өтсүн деген чечим чыгып аткандан кийин бул жерлердин баары мамлекетке өтүш керек болчу да, мүлктөрдүн баары. Тилекке каршы бул алып сатканы бир жөн. Бирок 6-7 жылдан бери эмне себептен булар дагы эле мамлекетке өткөн эмес? Бул да чоң суроо жаратат да. Ошол себептен бунун баарын комиссия ишинде териштирип, эмне себептен прокуратура буга чейин мамлекетке өтсүн деп кайрылган эмес. Эмне себептен кээ бир учурларда соттон мамлекеттин кызыкчылыгына каршы соттун чечимдери чыккан. Эмне себептен соттун чечими чыккандан кийин мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги билбей калган экенбиз, мисалы көргөн эмеспиз дейт. 1,5 айда ушул кагаз орто жолдон жоголуп атса, же бирок катып атса, демек булар мамлекетке чоң зыян келтирилди деген бир эне менен кылмыш иши козголуш керек да, териштирип, күнөөлөр сөз түрдө жоопко тартылыш керек да. Мына мүлктөр боюнча жанагы Салянова жөнүндө айтып кеттик, Елисеев жөнүндө. Кээ бир маалыматтар боюнча муну Ысык көлдө Витязь деген пансионатта, бүт пансионат өзү да улутташтырылганбы 10 жылдан кийин. Бирок анын ичинде кээ бир коттедждер антпай калыптыр, тизмеге кирбей калганбы, эмне болгон. А кийин Елисеев ошол тизмеге кирбей калган мүлктү өзү тилгат жазып берип, кайра ошол бийликке жакын адамдар алып кеткен мисал болуп атат. Мындай нерселер кандай териштирилет? Сөз түрдө мен жана башында эле айтып кетпедим, ушу улутташтырылбай калган мүлктөрдү биз азыр комиссияда текшерип атабыз депчи. Анан эмне себептен ошол Витязь пансионатында Елисеевке жана Кимге же Гладышевдин энесине катталган ошол коттедждер улутташтыра турган тизмеге кирбей калган? Бир кандайдыр кызыкчылыктар болгон. Ошол эле революция жаңы болуп, анын баарын мына тизмелеп аткан, ошондой эле булар ойлоп башкача кылып атпайбы? Кылып аткан сыяктуу. Ошол эле убакта мисалы Мегакомдун 100% улутташтырылбай, эмне себептен 51% улутташтырып туруп 49 улутташтырылбай калган да? Таң калыштуу. Ошондой эле Витязь пансионатындагы басымдуу бөлүгү коттедждердин улутташтырылып атат дагы,
эң жакын Максимге жакын адамдардын Елисеевдин, Кимдин же Гладышевдин коттедждери улутташтырылбай калган да. Таң калыштуу. Ошол эле Витистин ичинде Иран жараны бар. Мисалы ал бизге келип кайрылды. Мен ушул Витиска брусчатка саткам, ошонун ордуна акчаны бербей атып, кыйнап отуруп бир коттедж беришкен, ошол улутташтырылып кеткен да, мисалычы. А Ким, Елисеев, Гладышев улутташтырылбай калган. Эми бирок ошол жана Салянова менен сөз болуп кетпедиби? Ошол Витездагы кээ бир жанагы тизмеге кирбей калган коттедждер ошону таап 14-жылы октябрда Салянова анан бугандай мындай болбош керек эле деп ал доверенности Елисеев биякка жазып берип, жана Эркин Мамбеталиевдин аялына жазып берген болуп калып атпайбы? Ошондой маселени көтөргөндөн кийин бир ай өтүп өтпөй аны генерал башкы прокурорлук кызматтан алыш керектиги немилге чыгып калып атат. Экөөнүн ортосунда барбы байланыш? Эми бизге бүгүн эле бул маалымат түшүп атат. Ушул убагында Елисеевке тиешелүү мүлктү ишеним кат Елисеев берип туруп, өзүнө тиешелүү мүлктү ушул Атамбаевдин жакын адамдарына колдонууга укук берип атат да. Анан кийин жаңы эле справканы да окудук. Салянова бул боюнча тергөө иштерин баштаган экен. Анан кийин көп узабай эле ушул башкы прокуратура кызматынан кетсин деген демилге чыга баштады деп айтып атпайсызбы? Муну эми байланыштарында изилдеп көрөбүз, Салянанын өзүнөн сурайбыз. Ошол эле мүлктү пайдаланып жүргөн адамдардан сурайбыз, бирок ошол справкадан окусак, справкада так жазылып турат, көрсөтмөлөрүн алдык деп. Ошол ишке тиешелүү адамдардын көрсөтмөлөрүн алдык деп. Анан кийин чынында эле ошо рейдерлик жол менен бир топ мүлктөр өтүп кеткен да, колдон колго. Рейдерлик деген бул мыйзамдаштыруу бир жасалма бир жол менен кеткен да. Окшоштуруп туруп кеткен, бирок мунун баарынын артында мамлекетке өтө турган мүлктүн баарын жеке менчик колго өтүп кеткен жолдорун биз азыр териштиребиз комиссияда. Мына өткөн 31 августта президент бир топ таң калтырды элди, кыргыз элин дагы, бүткүл дүйнөлүк коомчулукта дагы ошол кезде убактылуу өкмөткө каршы, мындан 6 жыл мурда иштеген убактылуу өкмөткө каршы сөздөрдү айтты. Ошондо мародерчулук жөнүндө сүйлөгөн. Мунун түбүнө биз жетебиз, муну биз сөзсүз аягына чыгарабыз. Булар силер бир күндүн ичинде байып кеткен адамдар бар. Анан силерди эч ким ал кезде уккан эмес деген сыяктуу сөздөрдү айтып, ушундай нерселерди башка жасаган деп башкаларды күнөөлөп жатат. Бирок эң жакын адамдары өзүнүн ушундай нерселерди жасаган болуп чыгып калып атат азыр. Кандай деп түшүнсө болот мындай нерсени? Сөзсүз түрдө Кудай бар. Анан кийин Кудай деп эле отура берсек, жок, биринчиден мунун баары ким кандайдыр жол менен ушул мыйзамга туура келбеген жолдор менен байып, ушул Бакиевтердин качып кеткенин пайдаланып, ошолордун мүлктөрүн, мамлекетке өтө турган мүлктөрдүн баарын өздөрүнө алып, байып, кандайдыр бир пайда көрүп аткан болсо, мунун баарын ушул комиссия, биздин максат комиссиядан биз иликтеп туруп, мунун баарын жалпы элибизге жарыя кылабыз да. Күчүңөр жетеби? Кудай буйрса жетет. Буга чейин деле биз эч убакта артка кетпей, алдыбызга койгон максатыбызга жетүү аракетинде иш кылып келгенбиз. Кимдер бар комиссияда? Комиссияда СДПК фракциясынан 4 депутат, Республика Ата журт фракциясынан 3 депутат, Кыргызстан фракциясынан 2 депутат, жана бир бол өнүгүү Ата мекен фракциясы 1 депутат. Жалпысынан 12 депутат болсо керек эле. Жок. 4, 3, 7. 12 депутат экен. Кандай ушу ичиндеги ар башка фракциялардын киргендер тил табышып атасыңарбы бири-бири? Эми мен ойлойм, эң негизгиси биз ушул эгерде мыйзамсыз бир иштер болсо, мунун баары ачыкка чыксын деген астыртка максат коюп атабыз да. Бүгүнкү күнгө чейин мына ошол СДПКдан эле Карамушкина депутат бар, мисалы Самигуллина депутат бар. Алар деле мисалы жок, биян карабагыла, буну текшербегиле, бияка мындай
запрос бербегиле деген кыймыл аракеттерин байкаган жокпуз. Алар деле айтып атат, туура эмес иштер болсо сөзсүз түрдө чыгыш керек, күнөөлөрдүн аттары аталыш керек деп. Демек комиссия жалпысынан ынтымакта иш алып барып, эң негизгиси биз ушул эгерде мыйзам бузуулар болсо, анын баарын биз белгилеп, баса белгилеп, кимдер бунун артында турган болсо, алардын да фамилияларын атап, кылмыш иштери козголо турган болсо, ал боюнча да биз тиешелүү органга тапшырма берели деген максат астыбызга коюп Ким төрага комиссияда? биз төрагабыз. Буга чейин бир топ эле комиссиялар түзүлгөн, ар башка маселелер талкууланган, бирок депутаттык комиссиялардын иштери көп деле мындай бир чоң жыйынтыктарга алып келген жок сыяктуу. Анткени өтө катуу казып жиберсе, аларды дагы каралап, маалымат каражаттар аркылуу мыйзам түрүндө же баягы закон эме боюнча, мындай чечимдер боюнча күнөөлөй албаса, жөн эле маалымат каражаттары аркылуу каралап салат экен. Кандай деп ойлойсуңуз? Жок, мен сиздин айтканыңызга кошула албайм. Мен мындай так эле мисалдарды айтып кетейин. Ушул 10 жылдан кийин мамлекетке тиешелүү 51% Мегаком компания сатылсын деген демилге чыккан өкмөттөн. Бирок биз каршы чыкканбыз. Андан кийин мына көрүп атабыз, бүгүнкү күндө ал мамлекетке тиешелүү бөлүгүнөн тышкары берки улутташтырбай алган бөлүгү да мамлекетке өтүп, азыр мына ал компания чоң $300 миллион чейин сатабыз деп өкмөт демилге алып атат да. Бирок сата албай атат. Эми ал эртели кеч балким биртике арзаныраак бирок сатылат. Бул эми көрүп турабыз, киреше алып келип атат. Керекпи сатып? Ал бул экинчи маселе. Эгерде ишкана кирешеси жакшы болуп, ийгиликтүү иштеп тура турган болсо, аны эмнеге сатыш керек? Бүгүнкү күндө мисалы Мегаком жакшы киреше көрсөтүп атат, ийгиликтүү компания деп айтсак болот. Ошол эле салыштырмалуу башка мамлекеттик ишканаларга карай турган болсок, алар кирешеси жок чыгаша менен иштеп атат. Андай компаниялар сатпай туруп, анан ийгиликтүү иштеп 20%га чейин рентабельностун көрсөтүп аткан компанияны эмне себептен сатыш керек, таң калыштуу да. Эми бул бюджеттин баягы тешиктерин жабуу аракети болсо керек. Ошол эле Чакан ГЭСти дагы убагында сатабыз деп чыгышкан, жогорку кеңеш каршы чыгып, Чакан ГЭСти саттырбай койгонбуз. Мына мен депутат катары 1 миллион сомго сатылып кеткен Каракол ипподромун аракет кылып кайра мамлекетке кайтардык. 44 гектар жер аянтыч, 44 гектар. Андан тышкары дагы тоо жакта чарбасы бар, аякта да бир 80 гектар жер. Ошол чарба 1 миллион сомго болгон сатылып кеткен да. 1 миллион сом деген бул азыркы учурда керек болсо бир 2-3 батирлүү 3 бөлмөлүү батир да, Каракол шаарында. Аз го бир. Ана 44 гектар аянты бар, канча деген бир 20дай жылкысы менен кошо 1 миллион сомго сатылып кеткен. Бунун баасы, базар баасы жок эле дегенде $2-3 миллион. Аны мамлекетке кайтардык, 100% бүгүнкү күндө мамлекетке өттү. Анан комиссияда отасыңар, ошол эле балчык орумдуу жол боюнча биз маселени көтөрүп, комиссия түзүп, ал комиссияны биз жетектегенбиз. Ал боюнча да бир топ мыйзам бузуу фактыларын аныктаганбыз да. Андан тышкары көп эле депутаттык комиссиялар чыгып атат. Ошол эле жогорку Дарын каскады боюнча комиссия түзүлгөн, Шыкмаматов депутат башкарган, комиссия жетектеген. Ал боюнча дагы бир топ фактыларды айтты. Мисалы, ошонун арында болгон курулуштун 1 чарчы метри канчага мамлекетке айланганын айтып чыкты туурабы? 2 эсе 3 эсе кымбат экен. Эми ошол депутаттык комиссиялар муну ачыкка чыгарып атышпайбы мисалы. Ошол себептен бул комиссиялар аркылуу биз башка дагы ошол мамлекеттик кызматкерлерге бул жолдомо деп айтып койсок болот. Алар дагы бир мындай коркунуч деп айтып койсок болот. Алар дагы кой, эгерде мамлекеттик 3-4 орган сүйлөшүп алып да бир иш кыла турган болсо да, эртең ушу жогорку кеңеш тарабынан комиссия түзүп, кылган иштерибиздин баары былыгы чыгып калышы мүмкүн деген бир коркунуч сезгенүү пайда болсун деген ой менен биз муну кылып атабыз. Эң негизги андан тышкары сөзсүз түрдө күнөөлүү адамдар жоопко тартылсын деген максатта. Убактыбыз бүтүп баратыптыр. Рахмат сизге. Анда силердин комиссияга ийгилик каалайлы. Аткаруу бийлиги чын эле парламенттен көз каранды болуп, алардан коркуп турсун жана туура эмес жолдорго барбагандай болсун. Силердин комиссиянын иши үлгү болгондой болсун. Бирок айта кетишибиз керек, бийлик акыркы мезгилде өзү жасаган иштерге окшош башка бирөө дагы ошондой нерсе жасаса, аларды басып калып
каралап, маалымат каражаттар аркылуу, эгерде мыйзам жолу аркылуу эч кандай күнөө кое албаса, маалымат каражаттары болсо, алардын айтканын баарын азыр аткарып калды. Ушундай заманда жашап жатабыз. Саламат алыңыздар.